Майрамдарда түрдүү кечелерде аял затынын көркүнө көрк кошуп сулуулукка бөлөгөн бул түрдүү кооздуктар болуп саналаарын баарыбыз эле билебиз. Бирок аны кандай көйнөк менен айкылыштыруу керек экендиги өзүнчө маселе. Эмесе кечелерге тагылуучу бижутерия. Түрдүү кооздуктарды чогуу тандайлы. Кандай көйнөк болбосун жарашыктуу олтурган бул сөйкөлөр сизди саркеч көрсөтүүгө жардам берет. Анткени 2018-жылы дал ушул алды кыска арты узун болуп түшүп турган сөйкөлөр модада болот. Бул көйнөк мындай нежно-коралловый цвет деп айтсак болот, же нежно-розовый. Буга мен мындай чокерлер быйыл аябай мода болуп атат. Мындай чокерлер стразалар менен, таштар менен абдан эффектli көрүнөт. Жаңы жылга ушуну кийинсе болот. Анан мындай сөйкөлөр бар, жаңы новинкалар, клаймберлер. Клаймбер 2017-жылкы жаңы сөйкөлөрү аябай модный. Ушинтип образ менен чокер менен кийип алса абдан эффектli көрүнөт да. Эч нерсе дейиштин кереги жок го деп ойлойм. Бул биздин экинчи образыбыз кара жөнөкөй изысканный көйнөк. Эчтекеси жок, анан бижутерия менен украсить этсек болот да. Мисалы үчүн азыркы жаңы модалардан бул жакеттер. Жакеттерди вечерний кылып кийсе болот. Абдан сонун көрүнөт да. Анан буга моюнуна эчтеке кереги жок, анткени и так биягында чокер сыяктуу кетип атпайбы көйнөктөр. Анан жөн эле колуна браслет кийсек болот. Жаңы коллекция EPM Анакадан. Монтип кийип алсак абдан сонун көрүнөт. Көйнөктүн өзүндө мындай серебристый оттенектер бар экен. Ошон үчүн мен под серебро тандадым да. Жаңы коллекциялар менен, жаңы жакеттер менен абдан мындай простой, жөнөкөй, бирок аябай изысканный көрүнөт. Бижутерия тандоодогу алтын эрежелердин бири бул бет түзүлүштү эске алуу. Мисалы, тегерек формадагы бет түзүлүшкө көбүн эсе узун сөйкөлөр жакшы жарашат. Мисалы үчүн азыр мындай сөйкөлөр мода болуп атат. Булар аябай мындай массивный десек болот, мындай таштары чоң. Кийгенде аябай өзү эффектli көрүнөт да, сонун кылып турушат. Кааласа любой образга кете берет. Анан дагы мындан тышкары мындай жаңы сөйкөл бар. Булар биринчиден аябай мындай массивный көрүнгөнү менен, бирок абдан жеңил да. Кийгенде мындай чуркап деле жүрсөңөр болот, билет деле жүрсөңөр болот, аябай жеңил сезилбейт эч. Анан мындай мисалы берки айылдар толугураак болот, толуктарга мындай кие алышпайт да. Аларга мындайларды мындай совет берсек болот да. Булар анткени мындай ичке узун болот, бирок кийгенде бетти арык көрсөтөт да, чтобы скулу дегенде подчеркивать этип. Анан сонун көрүнөт жаңы модельдер, жаңы келишкен булар. Ошо сонун сөйкөлөр. Ал эми кечеде өзгөчө образыңыз менен айырмаланып турууну кааласаңыз, мындай таажыларды тагынып алыңыз. Эң башкысы баары бири-бири менен шайкеш келүүсү шарт. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, New TV таң маанай берүүсү.